Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча 1-ден 3 апрелге чейин Баткен облусунда биргелешкен коопсуздук 2021 деп аталган командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуулар өткөрүлөт. Машыгууга 600га жакын адам, 100дөн ашуун техника тартылып, облус аймагындагы күч структураларынын кызматкерлери катышат. Машыгуу өткөн күндөрү Баткен шаарына жана Лейлек районунун аймагына блокпосттор коюлат. 1 апрелден тарта Бишкекте соода борборлорундагы балдар аянтчалары жабылат. Бул тууралуу вице-мэр Айжан Чыныбаева брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында Ордо калаада эпидемиологиялык абал күчөп бара жатканга байланыштуу убактылуу чаралар киргизилет. Соода борборлорундагы балдар аянтчалары азырынча 2 жумага жабылат. Абал жакшырганда балдар аянтчаларын кайрадан ачууга уруксат беребиз, дейт Айжан Чыныбаева. Вице-мэр муниципалитет шаардыктарды санитардык талаптарды аткарууга чакырып жатканын белгиледи. 1 апрелден баштап Бишкекте 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 класстардын окуучулары кадимки тартипте мектепке барып окушат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. 6, 7, 8, 10 класстар Ордо калаадагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 4-черектин окуусун онлайн улантышат. Саламаттык сактоо министрлигинин билдирүүсү боюнча 30 мартка караган суткада 5493 ПЦР изилдөө жүргүзүлүп, вируска анализ тапшыргандардын саны бир аптада 2 эсеге өскөн. Ооруканага кайрылып жаткырылгандардын саны да өсүүдө. Акыркы суткада 113 кишиден вирус жаңыдан аныкталды. Маалыматка караганда Бишкек шаарынан 61, Чүй облусунан 44, Ысык Көл облусунан 5, Нарын облусунан 3 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында бир бейтап каза болду. Туркияда коронавирус илдетинин кайрадан тездеп жайылышына байланыштуу 30 марттан баштап иш күндөрү кечки саат 9-дан таңкы 5ке чейин, дем алыш күндөрү толугу менен көчөгө чыгууга тыюу салынды. 29 мартта президент Реджеп Тайип Эрдоган басма сөз жыйынында коронавируска байланышкан чектөөлөр кайрадан киргизилерин кабарлаган. Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы Кооператив атындагы улуттук сүрөт өнөр музейинин баалуу буюмдарды уурдоого аракет кылган киши кармалганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. 28 мартка караган түнү музейдин коопсуздук коңгуроосу иштеп, күзөттөгү кызматкер бир кишинин имаратка кирип баратканын көрүп калган. Шектүүнү кармоо учурунда ал каршылык көрсөткөн. Ыкчам топ шектүүнү 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирген. Кармалган адам 42 жаштагы чет өлкөлүк жаран экени аныкталган. Учурда тергөө жүрүп жатат. Бишкектеги Кооператив атындагы өнөр музейи Кыргызстандын эң башкы сүрөт казанасы болуп эсептелинет. Музей 1935-жылы ачылып, учурда 18 миңдей эмгек сакталып турат. Жаш акындар арасында жаш толкун деп аталган поэзия сынагы жарыяланды. Сынакты Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд Улуттук жазуучулар союзу менен биргеликте өткөрөт. Иш-чарага 18 жаштан 35 жаш курактагы акындар катыша алышат. Байге фонду 200 миң сом, баш байгеге 100 миң сом, биринчи орунга 50 миң, экинчи орунга 30 миң, үчүнчү орунга 20 миң сом берилет. Сынактын шарттары Улуттук жазуучулар союзунун сайтында жайгаштырылды.